Кыргызстандын Залкар уулу дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928-жылы 12-декабрда туулган. Ал 1946-жылы Жамбыл шаарындагы зооветеринардык техникумду, 1953-жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл-чарба институтун бүтүргөн. 1956-58 жылдары Москвадагы жогорку адабият курсунун угуучусу болгон. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде башталган. Ороз жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемеси «Гезитчи Дзюдо» деген ат менен 1952-жылы Киргизстан альманахында орус тилинде жарыяланган. Айтматовдун чыгармаларынан алгач эле «Чыпалак бала», «Ак кеме», «Саманчынын жолу», «Кыямат», «Бетме-бет», «Жамила», «Эртекелеген турналар», «Делбирин», «Атадан калган туяк» сыяктуу көптөгөн элге таралып белгилүү болгон чыгармалары ардын. Мына бүгүн биз Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны менен, чыгармалары менен тааныштык. Азыр айтып өткөндөй Чыңгыз Айтматовдун «Чыпалак бала» жомогун окуганбыз, «Ак кеме» киносуну көргөнбүз. Силер айттыңар, мага Нургазынын образы аябай жагат деп айттыңар. Мен эмне демекчи элем балда? Чыңгыз деген кыргыз элдин кулуну, Улуу Манас бабабыздын урпагы, кыргыз элдин каада салтын, урп адатын нускасын бүт дүйнөгө күзгү сымал таанытты.